Шайлоо өнөктүгү күндөн күнгө күчөп баратат. Арине, үгүт иштери элди тажата баштады. Ошого карабай партиялар ооздулуу убадаларды берип, бири-биринин дарегине ташын да, кашегин да ыргытып жатат. Кимдин оозун ким тыя алат? Шайлоо алдында бир катар партиялар шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө аша чаппайбыз деп декларацияга да кол коюшкан. Бирок ал эч кимди эч нерсеге милдеттендирбейт. Ошондон улам бири-бирин бийликти да жүйөлөп жаткандай. Шайлоо өнөктүгүнүн уланышы кийинки материалда. Шайлоо жакындаганына байланыштуу биометрикалык маалыматты чогултуу убактылуу токтотулду. Азыр БШКнын билдирүүсү боюнча чогулган маалыматты иштеп чыгуу иштери жүрүп жатат. Мамлекеттик каттоо кызматынын билдирүүсү боюнча биометрикалык маалыматты тапшыргандар 2,6 миллион кишиден ашуун. Ошол эле учурда БШКнын тизмесинде 18 жаштан жогору 3,6 миллион киши бар. Көрүнүп тургандай айырма аябай чоң. Азыркы убакта Кыргыз Республикасынын коомчулугунда ар кандай шайлоочулардын тизмеси жөнүндө ар кандай ой пикирлер болуп атат. Өзгөчө борбордук шайлоо комиссиясынын тизмеси жөнүндө, мамлекеттик каттоо кызматынын тизмеси жөнүндө. Бирок бул чындыкка жатпайт. Себеп дегенде мамлекеттик каттоо кызматынын базасы менен борбордук шайлоо комиссиясынын базасы дайыма мындай активдүү бирге иштешет. Кандайдыр бир пайда болгон көйгөйлөр же маселелерди өз убагында чечилип атат. Бул базалардын баары тең азыркы убакта биргеликте иштелип, тартипке келип, мыйзамга ылайык жөнгө салынып атат. Алгач эле көзгө урунган айырмачылык биринчи кезекте дээрлик миллионго жакын шайлоочунун биометрикалык маалыматы жок. Мунун негизги себеби аны тапшырбаган адамдардын басымдуу бөлүгү чет өлкөлөрдө жүргөндүгү менен байланышкан. Алар шайлоо күнү кайда болсо ошол жерде добуш бере алышабы? В настоящее время у нас заграница открыта уже. Ооба, колдун изи менен эмес, паспорттогу пин-коду менен добуш берүү мүмкүнчүлүгү бар. Кимдир бирөөнүн дискриминациялоо тууралуу сөз болушу мүмкүн эмес. Ким кааласа добуш бере алат. Через пин-код будут голосовать. Айрым партиялар мыйзамдын жана абийирдин чегинен чыккан аракеттерди колдонууга да барышууда. Мисалы, адамдардын добушун сатып алууга аракеттер жок эмес. Я не знаю ни одного кыргызстанца, которого можно было бы удивить. Кыргызстандыктарды бул жаңылык менен таң калтыра албайсың. Мурдагы парламенттик шайлоолордо бул ыкма кеңири колдонулуп келген. Анын үстүндө азыр ставкалар өстү. Айрым майда партиялар үчүн 7% босогодон өтүү үчүн бир добуш үчүн 3,5 миңге чейин акча берүүгө даяр. Мындай болгондо бул көздөгөн максатка жетүү үчүн 3-төн 4 миллионго чейинки каражат керек. Эгер элдин добуш берүүгө келүүсү 65%га жакын болсо, бул партиялар үчүн жеткиликтүү сумма. Ар бир партияда чөнтөгү калындар, мурдагы министрлер жаңы кыргыздар бар. От 3 до 4 миллионов долларов. Бийлик тараптан коомго эскертүү айтылып жатат. Алсак президент Алмазбек Атамбаев бул тууралуу түз эле айтты. Албетте сиздер дагы азыр мына 4-октябрда бийликти өзгөр шайлап атасыңар. Ачык айтайын, шайлоо таптаза болот. Буга чейин кээ бир участкаларда 100%, 110% келгендер болсо, азыр ашып кетсе менимче бир 60% катышат. Анткени биометрика деген бар. Ошондуктан ар бир жарандын добушу Кыргызстандын келечегине же түрткү болот, же бөгөт болот. Муну да ачык айтайын. Бийликтин милдети элге шайлоо өлкөнүн тагдырындагы маанилүү окуя экенин эскертип, шайлоого катышкандардын шайтан оюндарынын алдын алуу. Бул өтө олуттуу маселе. Кыргызстандыктарга жаркын келечек тууралуу айтып, абийирге чакырып тим болбой, конкреттүү иштерди жасоо, анын ичинде катуу чараларды да көрүү зарыл. Бардык укуктук мамлекеттерде ушундай кылышат. Кимде ким мыйзам чегинен чыга турган болсо, сөзсүз түрдө бизде атайын штаб түзүлгөн. Ошонун чегинде анализдеп, карап туруп, ошо мыйзам чегинде баа беребиз, юридикалык баа беребиз. Видов мошенничества на выборах есть очень много. Биометрия, чтобы они... Шайлоолордо адамчылыктын көп түрү бар. Азыр биометрия мындай махинаторлордун жашоосун татаалдантты. Добуш берүүдө жана добуш эсептөөдө баары таза болот. Ал эми шайлоого чейин алардын шылуундугу үчүн мейкиндик бар. Маселен, партия айыл аймак башчысына ар бир добуш үчүн 1,5 миң сомдон бөлөт. 4-5 миң шайлоочусу бар аймак башчысы 50 миң долларды чөнтөккө салып, калганын айыл башчыларына таратып берет. Ошону менен аларды туура добуш берүүгө милдеттендирип коет. Жыйынтыгында катардагы шайлоочу өзүнүн 100-200 сомун алат. Айыл башчысы болсо арттырган акчасына машина сатып алат. Кладет себе в карман 1050 долларов. Бирок бул шайлоодо мамлекет административдик ресурстарды колдонууну максат кылбастыгын, тыюу саларын өкмөт башчы менен президент баш болуп улам кайталап эскертүүдө. Кандай болгондо да шайлоо канчалык таза өтө тургандыгына жакында жалпы эл өзү күбө болот. Мирлан Маматалиев, Коомдук биринчи канал, Жума Кайрык.